Менин атым Алтынай. Азыр сиздерге жашоомо бурулуш жасаган бир окуяны айтып берем. 7 жыл мурда Токтогул КЭСинин көмөк чордоонундагы реконструкция долбооруна жетекчи болуп дайындалдым. Ошентип, 29 жашымда өлкөдөгү эң ири долбоордун биринде 300 адамды башкарып калдым. Кол алдымда иштегендердин басымдуусу эркектер. Ошондо аял лидер болгонуна айрым эркектер көнө электигин жон тери менен сездим. Кээде чогулуштарда сен аялсың, ошон үчүн унчукпай эле кой деген көз караштарды байкачумун. Ага чейин аялдар жетекчилик кызматтарында иштеген эмес экен. Ошондо энергетикада аялдардын салмагын сездирүү керек экенин ой келди. Энергетикадагы аялдардын ассоциациясын негиздедим. Учурда тиешелүү окуу жайлар менен тыгыз кызматташып, энергетика тармагына кыздардын акысыз окутуп бергилечи деп суранып жүрөбүз. Анткени аял заты башкалардан ашса ашат, кем калышпайт. Аялдар чынында жумушта абдан сапаттуу жасайт. Берилип иштейт да. Кыргыз аялдарына колдоо, көңүл буруу болсо болду. Алар ташка да гүл өстүрүшү жан. Энергетика тармагы десе кыздар, мен электр мамыларына чыгамбы деген сыяктуу суроолор болушу мүмкүн. Чынында бул тармактагы жумуш башка жайларда эле маалыматтарды талдайбыз, жабдууларды текшеребиз. Айтор ар бир күн кызыктуу. Анан билимге умтулуусу биринчи орунда. Негизги бардык жерде теңдик болсо жакшы. Себеби айрым маселеге аял заттын көз карашы башкача. Анын чечүүгө салымы да, креативи да болушу толугу мүмкүн. Бул үчүн коомдо ар бирибиз мыкты адистерди колдоп, келечектүү жумуштарга багыттап турсак болду. Мисалы, энергетикадагы аялдар жаңы идеяларды, келечектүү чечимдерди сунуштаса, бул багытта өнүгүү гана болот. Анткени лидерлер өлкөнүн келечегине салым гана кошот. Анан албетте эл батасына арзыган, сүйүүсүнө татыган кыздарыбыз көбөйөт. Бекеринен кыргыздар аял үйдүн жарыгы деп айткан эмес. А мен азыркы өнүгүү заманын эске алып, энергетикадагы аял бүт дүйнөнүн жарыгы деп айтмакмын.